Birinci mikrofon. Урматтуу Дастан Арыспекович, урматтуу өкмөттүн өкүлү, урматтуу депутаттар. Дастан Арыспекович, кече биз кыргыз-тажик чек арасын карап атканда, бул жерде депутатыбыз Рыскелди Чыныбекович ошол келген өкмөттөн азыркы кыргыз-казак чек арасында болуп аткан маселелерди бир толук карап коелу, добушка коюп бериңиз деп өтүндү эле. Бирок кандайдыр бир субъективдүү, объективдүү себептер менен ал добушка коюлган жок, эч кимибиз өкмөткө да суроо берген жокпуз. Азыр бүткү бардык басма сөз маалымат каражаттары, телевизор болобу, радио болобу, эксперттерди чогултуп алып, Евразиядын тегерегиндеги биздин келишимдер аткарылып атабы, аткарылбай атабы, Евразиядын башка мүчөлөрү Кыргызстанга карата эмне үчүн мындай мамиле кылып атат, биздин боордош Казакстанга бийлиги эмне үчүн мындай мамиле кылып атат, биздин салык төлөп аткан бизнесмендерибиздин баягы айыл чарба товарларынын баары границада эмне үчүн чирип атат, анан ошолордун күндүр түндүр баягы нарын жаштары, башка коомдук ишмерлер аларга тамак бергенине чейин бүтүн телевидение айоо баары берип атат. Өкмөттөн бир гана Панкратовду көрдүм. Эртеден кечке чейин телевидениеде азыр орус тилинде аныктама, түшүндүрмө берип атат. Алар туура эмес кылып атат, келишимдерди аткарбай атат деп. Эгер андай боло турган болсо, Дастан Арыспекович, бир суроо мен сунуш кылам, добушка коюп, бүгүн ошону курировать эткен вице-премьерди 1-2 саатка чакырып, өкмөт мүчөлөрүн чакырып, кыргыз-казак чек арасында эмне болуп атат угуп койбойлу. Бул биринчи сунуш. Экинчи, Дастан Арыспекович, бир таза болбой атса, расмий өкмөттүн иши, элдик дипломатия деген бар. Мына жогорку кеңеш барбыз. Дастан Арыспекович, иш сапарын жасабайсызбы? Иш сапарын сунуш кылыңыз казактарга. Бул жерден депутаттар да кошулуп барып сүйлөшүбүз. Касым-Жомарт Кемалович Токаевди куттуктаңыз. Birinci mikrofon. Рахмат. Дастан Арыспекович, бул жерде жалаң эле кыргыз-казак чек арасы жөнүндө сөз болуп аткан жок да. Биринчиден сизге рахмат. Кече комитетке берилгенин мен билбептирим. Комитет карай берсин. Бүгүн маалымат укканга өкмөттү да вице-премьеринби керек болсо премьер-министр чакырып коелу. Адан башка азыр биздин эмне маанилүү маселебиз бар. Бул жерде башка Кыргызстандын маалымат коопсуздугу жана ички тышкы коопсуздугу жөнүндө сөз болуп атат. Кече Казакстан каналдарында сотту көрсөттү. Биздин депутатыбыздын сотун көрсөтүп, ушул чек ара маселесин да көрсөтүп, андан кийин Кыргызстандан негизги контрабанданын баардыгы Кытай аркылуу өтүп атат. Кыргызстандагы бажынын иштеши боюнча ар түрлүү күмөндүктөр жаралып, бул жакта да эксперттер иштеп атышты. Бул бажы бир чоң чатактын башы болгон турат. Муну мен өкмөт башчысына да кайрылдым эле. Керек болсо коопсуздук кеңешинин башчылыгы астында башкы прокуратура УКМК кошулуп, бир комплекстүү текшерүү жасаш керек биздин бажынын депчи. Биздин Евразиядагы өнөктөштөрүбүз кайрадан эле ошо күнөөлөрдү коюп атышат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Анан жанагы бажы кызматынын башчысы, орун басары кетти деп атасыз. Дастан Арыспекович, сиз чечимдүү кадамдарга барып, мындай Евразия КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги маселелерде расмий иш сапарларына чыгыңыз, депутаттарды алып чыгыңыз. Себеби дегенде элдик дипломатия деген болот. Биз парламенттик, президенттик өлкөгө баратабыз деп атабыз. Көпчүлүк жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз, Дастан Арыспекович. Барыш керек. Ал эми өкмөттүн колунан келбей жатабы? Келбесе эмне кылсын булар? Булар менен сүйлөшпөй атсам эмне кылсын? Азыр Россиялык сайттарда, ал башка убакта башка сайттарда эмне жөнүндө жазып атканы биздин өкмөт жөнүндө бир окуп көрөлүчү. Рахмат. Рахмат, сунушту эске алабыз. Биринчи микрофон. Дастан Арыспекович, мен да ушу маселе жөнүндө айтайын дедим эле. Проблема бүгүн чыгып калган жок, же кече чыккан жок. Акыркы 19 марттан бери мына машиналар турат. Бүгүн 15 күн жарым ай болуп атат да. Бизнести колдойбуз дейбиз, шарт түзөбүз деп эле баарыбыз кыйкырабыз, бирок сөзүбүз, жумушубуз менен дал келбей калып атат. Бул өкмөт жөн эле келип маалымат бербей, жасалган иши боюнча айтсын. 15 күндө эмне кылды? Бир чара көрдүбү? Эмнеге бир жыйынтык болбой атат андан? Анан эми болбойт да мындайчы, кандай эми булчу? Анан да телефондо сүйлөшүп койгон аз. Мен да коштам, жогорку коллега керек болсо барып туруп ошол жерден сураныш керек.
премьер десем да вице премьер тейлеген барып алып ошо жерде жатыш керек болсо сурамчы. Өкмөттөрдүн деңгээлинде маселени коюш керек. Мындай болсо кандай бизге эртең бизнес жок болот анда, баарына банкрот болуп атышат азырчы. Бизнесмендер канчасы банкрот болуп атат, товарлар туруп калып атат бул жерде. Бардык тармакта катуу талкууланып атат да бизден реакция болбой атат да. Ошондуктан ошо келип туруп, бүгүн келип могу жерде жасалган иши боюнча айтып берсин да Санатбекович.